Финпол тез жардам унааларын $1 миллион кымбат алгандарга иш козголду. Учурда факты изилденип, кылмыштуу ишке тийиштиги бар башка дагы аткаминерлерди аныктоо аракети жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жооптуу кызматтагы адамдары тез жардам кызматынын унааларын жогорулатылган баада сатып алышканы аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда мамлекеттик бюджет жалпы жолунан $1 миллион зыян тарткан. Буга байланыштуу кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө амалдары учурунда министрликтин жооптуу кызматкерлери 13 тез жардам унаасын жогорулатылган баада сатып алышканы аныкталды, деп айтылат маалыматта. Учурда факты изилденип, кылмыштуу ишке тийиштиги бар башка дагы аткаминерлерди аныктоо аракети жүрүп жатат. Булак Спутник чекиткейже. Финполдун жана өкмөттүн аппаратынын башчыларынын мурдагы орун басарлары аткезчиликке айыпталып кармалды. Мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Эмиль Жамгырчиев жана өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов аткезчиликке шектелип кармалып, суракка алынды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү Өздүк булактар кабарлашты. Өздүк булак кармалган 2 адам тең өрдөктүн филелерин аткезчилиги боюнча суракка алынган. Эми алар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин СИЗОсуна камакка алынышы мүмкүн. Иштин чоо жайы. Ишкер Эмир Эмилканов досу менен биргеликте Бишкекке Кытайдан өрдөк филесин алып келишкен. Алардын жүгүн 2018-жылдын июнь айында жолдон экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери колго түшүрүшкөн. Ошол эле учурда алгач жүктү Бишкектеги кампага жеткирүүнү өз мойнуна алган жабдуучулар товарды четке кагып, өрдөк филесинин акчасын кайтарып берүүдөн баш тартышкан. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин аткезчилик беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, Эмир Эмилкановдун укук коргоо органдары издей баштаган. Иштин материалдарында Эмилканов ошол учурда өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген Бакыт Калмуратовго кайрылып, жүктөрдү кайтарып берүүгө жардам сурагандыгы айтылат. Чиновник Эмилкановдун айтымында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын башчысынын орун басары Эмиль Жамгырчиевдин жардамы менен $50 000 жардам берем деп убада кылган. Сотто алар буга чейин Эмилканов түрмөгө отурушу мүмкүн деп айтышкан. Андан кийин алар андан акча алышкан деп айтылат. Эмилканов сот жообуна тартылып, ал шарттуу түрдө 5 жылга эркинен ажыратылып, жүк жок кылына турган болгон. Натыйжада Эмилканов Жамгырчиев менен Калмуратовду андан $50 000 алган деп, өрдөк филесинин контрабандасы боюнча кылмыш ишин жабуу боюнча убадаларын аткарган жок деп айыптайт. Бул иш жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин Бактыбек Калмуратовдун мурдагы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин чечими менен тергөө жүрүп жаткан мезгилге чейин ээлеген кызматынан бошотулган. Булак репортер чекиткейже. Жапаровдун балдарын сабаткан Сегизбаев, Сүйүмбаев, Абдыкадыров сүттүн акпы. 2017-жылы Садыр Жапаров мекенине кайтып келатканда тарапташтары тосуп алууга камынышат. Тилекке каршы аларды милиция кууп таратат. Наразычылык башталганы эсибизде. Садыр Жапаров кармалат. Туугандары, колдоочулары УКМКга келишкенде атайын кызматтын, милициянын операциясы менен чагымчылык уюштурулат. Албетте бул жагымсыз эле. Акцияга келишкен колдоочуларына орган кызматкерлери аралашып кетишип, көз будамайлашып, милицияга таш ыргытуу, кол салуу сыяктуу ыплас жоруктарды жасашат. Ошондо чагымчылык болгонун коомчулук түшүнгөн. Натыйжада Садыр Жапаровдун балдары аяосуз сабалып, бир тууганын баш кылуу менен баарын камашат. А кездеги УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, орун басары Болот Сүйүмбаев, ИИМдин орун басары Данияр Абдыкадыров болушуп, дал ушул ыплас көрүнүштү уюштурушканы жалганбы? Кантип танабыз? Эмне үчүн булар байлыктын үстүндө манчыркашып, жоопкерчиликке тартылбай жүрүшөт? Үчөөнүн арты казылса, далай былыктар чыгат эле. Булак Арыба чекиткейже. Канатбек Ирназаров. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бул мүмкүнчүлүктөрдү эл берди. Сиз чуу дегенде эле адаштыңыз. Кыргызстандан тышкы иштерин абдан жакшы алып кетип жаткан мыкты кадр Чыңгыз Айдарбековду иштен алып абдан туура эмес кылдыңыз.
Чыңгыз Азаматовичте иштеген министр, өлкөнүн келечегин ойлогон мыкты кадрды чандагына жолуктурасыз. Урматтуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Нуркожоевич, мен сизден суранаарым, Чыңгыз Азаматовичти өз ордуна калтырыңыз. Мен бул кишинин кол алдында 1 жыл иштегенмин. Элдин ишениминен эрте чыгып калбаңыз. Эмгегиме оң баа бергениңиздер үчүн бардыгыңыздарга чын дилимден ыраазымын. Мындай пикирин экс-министр Чыңгыз Айдарбеков Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Учурдагы иштеп жаткан дипломаттар жамааты менен биргеликте өлкө үчүн жасаган эмгегиме оң баа бергениңиздер үчүн бардыгыңыздарга чын дилимден ыраазымын. Биздин сүйүктүү мекенибиздин эбегейсиз зор даремети бар жана гүлдөп өсүүгө келечегибиз кенен. Биздин негизги байлыгыбыз элибиз, Эгемендүү Кыргыз Республикасынын жарандары. Биздин күч-кубатыбыз тынчтыкта жана сый-урматыбызда. Кудай баарына жардам берсин. Туруктуулук жана бейпилдик өнүгүүнүн жана инвестициялоонун негизи деп жазды. Эске салсак, Айдарбеков 2018 жылдын 17 октябрында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри кызматына дайындалган. 2020 жылдын 16 октябрында ээлеген кызматынан четтетилди. Булак Кадам медиа чекиткейжи. Кытайдын карызын бийлик жеп, эл төлөйбү? Атамбаев төлөсүн. Кытайдын карызын төлөө боюнча эл демилге көтөрүп чыкты. Бул тууралуу Дайырбек Орунбеков. Кытайдан карызды мен алган эмесмин. Эмнеге Атамбаев алып, Сапар Исаков экөө бөлүп алган карызды эл төлөшү керек. Сапар Исаковду ким качырды, ким жашырды? Ошолор төлөсүн. Көкүрөк кагып эсеп ачып, төлөй калалы дегендер эмненин башын кылтыйтып жатасыңар, деди. Эске сала кетсек, Кыргызстандан тышкы карызы 4 миллиард 106 миллион доллар. Анын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук-импорттук банкына берсе, Кыргызстан Кытайга келишим боюнча карызды 2021 жылдан тартып төлөй башташы керек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштаганы менен Кытай тарап аны четке каккан. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Айпери Жеңишева. Кландык башкарууну жок кылабыз дегендер эми өлкөнү өкүл балдарына тепсетип баштады. Кландык башкарууну жоебуз деп, бирок дагы деле ошону улантып келе жатышат. Ташиев да өзүнүн өкүл баласын Жалал-Абадтын ыйгарым укуктуу өкүлү катары дайындатып жатат. Жердешчилик, тууганчылык деген нерсе Кыргыздын канында бар экен. Муну жок кылууга болбойт окшойт. Ташиевтер да баарын өзгөртөбүз, баары башкача болот, кыйратабыз деди эле. Бирок айланып келип, кайра эле өкүлдөрүн отургузуп, ошолорду кызматка даярдап жатышат. Бул нерсенин аягы жаман болору баарыбызга эле маалым. Мындан сырткары бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген блогерди Таластын ыйгарым укуктуу өкүлү кылып отургузуп коюшту. Булар эмнени четишет? Негизи башкы ролду ыйгарым укуктуу өкүлдөр ойнош керек болчу да. А булар болсо бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген эле жапжаш жигиттерди алып келип отургузуп коюшту. Ошондой эле Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Нияров дайындалды. Бул өтө туура эмес. Жаш десе эле өтө жаштарды коюунун кереги жок. Бул нерсени билгендерди дайындаш керек. Айпери Жеңишева. Трамп менен жолукпасам асынган жипти кесип ийем деген кыргыз жигити. Көп кабаттуу үйдүн башында жип менен салаңдап турган кыргыз жигит америкалыктардын жүрөгүн түшүрдү. Трамп Товер аталыштагы бийик кабаттуу үйдүн үстүндө жипке байланган жаш кыргыз жигит өзүнүн талабы аткарылбаса же бирөө жарым бут тоссо жипти кесип өз жанын кыя турганын билдирген. Ал жигит Black Lives Matter кыймылынын мүчөсү экени айтылып, Трампка жолугушусу керектигин билдирген. Булак компромисс чекиткейжи.